Askerlikler toluk ketip kalaylı. Yok, sen özün barat. Yok böyle bul жерден барамыз бұл жерге. Yok biz hırışlaşamız, atışamız diye yok. Semyalarda atışamız. Biz kete atağız, biz balık soğuşamız. Kerim ne kılıklar? Sadece bir evet. Niye soğuşmaz? Biz yok, Batken sentrin tavgatlı şatırı bir bak. Yaş mallar. Oldu. Hayda aldırak hayda. Kalan el taray versin. Karas bindirdi. Tolga ayıklan. Julalı. Hayda maraka. Hayda. Bir anda düşür böyle. Hayda. Karas bindirdi. Hayda koy çaldırak haydasın. Hayda. Çok. Hayda. Çık kıla. Buna gel. Çıkmaysan be. Bas kıla. Geldi maşın geldi. Kıyır atmanlar çık lan. Akça vere turun var mı? Aralı öyle kıldırılır. Kepen harmoniyle sapmadı öyle. Oldu ya Burak'tan. Haydi koyumuzdan. Bırak. Yerde adı Calan Batkenlikler olunca başka oblastan Azamat. Onu hoş pazarlığa topladılar. Azamat. Oy Azamat sen taş koyunca. Ece beni sürtke Akça jaktan jardan berem degendir. Özüm bara albayım, akça jardan berem degendir. Beri ala turganдар buyaka kelgilerçi surаны 100 сом, 200 сом böyle bola beret. Elden çoğalgan akça attık. O taksın alvardan ekonomi çoğu bakırıp durup. Akça çoğultkandar. Buldu hiç kim urdap ketpeydi. Bu var da çoğu. Havanı продукты майда. Hey dağı var mı? Акча желающийлер хотя бы акча жактан жардам берип туруңуздар. Братан, спринтерти толтуруң не? 11 ming so'm. Gençler var mı bayını bilet var? Geç. Vallahi daha bir iki git var mı bayını bilet var kolunda? Var mı? Все, давай, удачи. Muratlar börekler, ekolar. Eko tamam bunlar. Eko bosun. Çıkar birazdan. Bir daha bir. Hey, var mı bir adam? Bir adam. Bayını bilet var adam, var mı? Daha kendini açma. Bayını bilet yok, karınca vermedi. Otur. Çıkar adam veriyor. Все, давай, git şaktan. Bir kişi otur da. Ya onda zaten var ki onda. Ya buna otur bayını biletin birisi. Git tur ayda bol. Batal sepet. Ciddi. Bayını bilet aynı. Poku bile hayır suzmadın da. Açasın aytasın. Hazır службада жүргөндө един сабак бар. Интернет иштеп көп един сабак.
Biz soğuşmayız. Biz soğuşkanı arıza gerek. Если аружа жоқ соғыша албайбыз да турабы биз бар туруп хотя продуктасыга или башкасыга сайда жыгылган көтөрүп кой андай мындай ошонусуга жардам берели. Ал жакта аялдар жүрөт, келиндер жүрөт, жаш балдар жүрөт, балдарын көтөрүп жүрөт. Ошон үчүн жөнөп атабыз. Бияктан жөнөгөндөр бар, көбүнчө Баткен, Лелек, бар арасында башка областтан мен эчтемке дебейм. Аны эч ким жаман көрбөйм, желаниясы болгондор жүргүлө кетели. Бар туруп элге жардам берели. Хотя бы соғышпасак. А так военный билети барлар соғыша алат. Военный билети барлар барып оружие табабыз. Себеби военный билети жоктор барса ал жакта вообще каша болуп кетет. Бири-бирине атып алышы мүмкүн. Автомат кармашты билбейт. Автомат кармашты билген военный билети барлар соғышабыз. Каганы жардам берет элге. Продукция жагынан же башка жагынан. Канча машина топтолду? Я. Канча машина топтолду? Канча машина? 3 спринтер, 1 Алифхард, 1 Kia Rio. Азыр акча топтолуп атат, где-то 18 миңдей болуп калды. Аз кайра топтолуп турган болсо спринтер топтолуп, жолмо-жол кетебиз. Жолдон чыккандар да кала беребиз. Жолдон чыккандар түз эфирден ким көрсө, биз аз жолдон чыгабыз. Анан жолдон күтүп чыга тургандар биз менен кетсе болот. Ушул кетип аткан машиналарга тоскоол болбосун жолдочу. Эч ким тоскоол болбосун. Там Карабалта, там Ош, Тоашу тоспой. Жардам беребиз дегендерчи сөзсүз мына ак үйдүн астына келип, мынаяка келип, тополон кылып, митинг кылбай бара турган болсоң, өзүң машинең менен өзүң чыгып бара бергиле. Военный билетиң өзүң кете бергиле. Мынаяка топтобуздун кереги жок. Бүт эмелер көрүп атат, биз эмне кылып атканыбызды, өзүбүздүн слабый жагыбызды көргөзбөйлү. Кете тургандар мынаяка келип, тополон кылбай бара бер ошол жака. Ушу ниетиң болсо да, мындай жүрөгүңдө болсо. Анан калп эле өзүнчө мынаяка келип алып, ана мындай кылыш керек, ана тиңдей кылыш керек деп арчанын астында отуруп суду ичип үйүңө барып жатып албай, кете турган болсоң бара бергиле. Ошо. Азыр бияктан азыр эл топтолуштун кереги жок, чынын айтканда. Же болбосом Ош базарларга барсын, акча жийип машиналерге салып жөнөтсүн. Ошол силердин жардамыңар, мынаяктан туруштун жардамы силердин жардамыңар тийбей калат. Ошол силердин жардамыңар барбай тургандар ошондой кылып маяктан туруштун кереги жок. Жардам бергиле, ана сөзсүз ак үйдүн астына келип кыйкырыш болуп өзүңдү көргөзгөн болуп калат да. Ошондой кылбайлы кыргыздар бир ынтымакта бир барыбыз бизге доказать эткиле, өзүңөр ичте доказать эткиле. Депутаттар биздин военныйлардын немелерин тартып, жүктөй бербейли. Бүт через телеграм жетип атыптыр. Ошолорду информация чыгарбайлы, ызы-чуу кылбайлы, бара тургандар давай Баткенден жолугабыз иншалла. Ке кана спринтерге отургуlayım. Биринчиси толду, экинчиси толду. Толо элек. Могу спринтерлерге 100 сом, 50 сомдон болсо деле бензин. Мына 18 миң сом чогулду туугандар. Көңүлдө барыңар бергиле. 50 сом, 20 сом болсо деле жолго суу пулга. Баткенге барабыз дегендер, мына артта 2 маршрутка турат. Чыгып отуруңуздар. Желающийлер. Кожомкул мына Двора спорттун астында эме штаб түзүлгөн кумпомуш. Ошол жака эме болсо, төшөк, кийим, кече, продукта бүт жеткизсеңер болот туугандар. Анан Ош базар дордой. 3 чыкты эми 5 деди. 5те чыгат да 7. Брачка, сен жооп бересиң да буягын өзүң, полный жолго. Полный жооп берем. Спринтерди дагы мен алып келгем. Биз бул жерден азыр акча топтоп беребиз. Ошо жеткенге чейин өзүңөр бирок полный барганда добровольецтер барат. Мен ар жактан жооп бере албаймын. Ошягы бар. Билип алгыла, кийин мени күнөөлөп жүрбөгүлө. Ооба. Бузактан эч ким Бияктан заставить эткен жокмун, эркекмин дегенин кеттик. Ошол. Баягы жет област бар. Добро менен кетип атат. Бөлүнбөйчү. Баягы өз калооң менен. түндүк сынса түштүк сынса түндүк жылбайт деп коет. Ынтымак чечет азыр бардыгынча. Ынтымактуулук биз мындай
Мамлекетибиз ушу Кыргызстан башка улуттун көп жарандардын мамлекети жок. Канча миллион жарандардын мамлекети жок. Анан бул именно бул журналисттер жаман көрбөңүздөр, силер ар кандай жазып эмесинчи таратпаңыздар, сураныч силерденчи. Бийликтин сүйлөшкөндөрүнө дагы силер тоскоолдук жаратып коюп атасыңар. Аякта биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоев сүйлөшүп атат. Андай мындай кылып атканына тоскоол кылып атабыз да. Анан биздин информация дагы Тажикстанга жетип атат. Булар мындай чара колдонуп атат, бул мындай кылып атат депчи. Мыякта мындай айтылуучу да информация бар, айтылбачу да информация бар да. Анан бояктан азыр мына элдерибиз чогулуп алдык. Бизди чет мамлекеттин адамдары көрүп атат. Башка жактын улут, башка жарандарчы. Баягы эле Кыргызстан болуп атат да. Кыргыз жакшы, чылы жаман. Биз кыргызчылык кылып кетебиз да. Ак үйгө келдик, ак үйдө митинг пикет кылып атабыз. Желе өнүгөл, наоборот, сап болуп берели да. Азыр аяка баралы деп атат. Мыякта азыр мына жөн эле да провокация. Чоңдор чыкты, барабыз, бакырды, өкүрдү. Машина келди, бир эмес үчөө. Эч ким жок. Мурдагыда да ушундай болду. Кандай эмелдер жардам берет? Кимиңер чын жүрөгүңөр менен барасыңар, кимгер калоо тилегиңер менен барасыңар, чын элим, жерим деп күйө турган болсоңорчу. Баргыл, анан жөндөн эле мыяка келип Сүйлөштөн толк жок. Эме кылып атасыңар да. Толду. Келгиле. Болушунча кеттик. Улутчу деген ынтымакташып. Туугандар, Акчасын бөлүп берейик. 20 миң сом топтолду да мына. Акчасын бөлүп беребиз. Старшина берип атам акчанычы. Анан алып калдым. Азыр акчасын бөлүп бергенде видеого тартып алыңыздар. Эми Аллах Таала ак жол аман сен жетип алгыла, Аллахтын колунда бар жок. Анан туугандар, мына тууганыбыз туура айтып атат. Мына аз тажиктер менен мына эме болуп атат го. Тажиктер мындай ызычуу, пузучуу, паника көтөрбөй акырын иштеп атат. Анан биз мынакка келип өзүбүздүн слабый жагыбызды көргөзбөйлү. Мамлекет дагы иштеп атат. Алардын да баягы путу колуна чалышпай, тоскоолдук кылбай, мамлекетке жардам керек болсо бизди баарыбызды чакырат. Колубузга берет оружияны. Бара турган жерге барабыз. Просто жөн эле мына жерде эме кыла бербейли дейм да, ызычуу кылып өзүбүздүн слабый жагыбызды көргөзбөйлү. Просто мындай болуп атат. Бояка элдерибиз чогулду. Мында концертке келгенде элечи. Же талабы жок, же эч жок. Кээ бирөө эмне менен келген, кээ бирөө жаш балдар, кээ бирөө студенттер да кошулуп кетти да. Анан деген азыр биз тоскоол болосуң. Кечегиде мына буга чейин атышып, согушуп атканда баягы гражданский балдар же портер менен кирип барат, непонятка барып, жөн эле өлүп калышты да ошо балдарчы. Ошого окшоп оружие жок, эчтеке жок, жөн эле бир команда менен, буйрук менен иш кылайлы. Биз да бир мамлекетпиз го, туурабы? Биз деле ошону көрүп жаныбыз ооруп атат, жүрөгүбүз ооруп атат. Просто аз бар окко учулуп өлүп каласың да, немеде. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин башчыбыз бар. Биздин мындай айтканда падышабыз бар да. Ал барып сүйлөшүп атканда биз тоскоолдук жаратып, ого өтөр тилерди, эге ого өтөр аларды деген биз провокация алдырып, боякта биздин сүйлөшкөндөрдүн баары Тажикстан мамлекетине жетип, мисалы да, алар бизге булар мындай чара колдонот деп, алар аз да алдын ала чара колдонуп коюп атат да. Анан бояктан аз ызычуу кылып атабыз. Мына азыр өзүңөр көрдүңөр го, чыга калып азыр биз барабыз, минтебиз, тигинтебиз деп атышат. Мына машина келди, эч кимге чыккан жоксуңар го. Жөн эле мына жөн эле провокация калтырып атабыз. Азыр дагы бир аз эл боякта ар ким ар кайсы максатта жүрөт. Ким чын жүрөгү менен жүрөт, ким жөн эле жүрөт, ким ошо кимдин буйругу менен келгендигин ким билет да. Бара калып эле сотрудниктерибизге асылып атабыз, мисалы өзүбүз ушактан ынтымагыбыз жок болуп атабыз да, анан кантип Баткенге барып ошакта ынтымакташып иш кылып кетебиз деп кимибиз кепилдик бере алабыз? Бояка чыгып атасыңар да, сотрудниктер жүрөт, алар менен барып мушташып атасыңар, кармашып атасыңар. Укук коргоочулар, ошто биздин аскерлерибиз бар. Мына бояктан азыр патриот, ушактан патриот болуп атасыңар. Армияга барбаган балдар барсыңар ушул жерде. Мекенин күйбөгөн, мекенин сүйбөгөндөр барсыңар. Эч кимибизде жүрөгүбүздө жалын жок эле боякта жыңалаш баты болуп атабыз да. Келгиле ынтымакташалы. Акырындык менен мындай чечсе болот, бардык нерсени сабырдын түйү сары алтын дейт. Бояка келип чогулуп атасыңар, жөн эле бул бир картинка да, картинка. Ошо бийликтин иштешине каршы болуп атат. Азыр тиги ичинде отурган биздин жогорку кеңештин депутаттары эмне деп чечерин билбей азыр эл кирип келет мындай. Мыякта айтылуучу нерсе бар, айтылбачу нерсе бар да. Келгиле ынтымакташалы, барчыңар ким жүрөгү менен чындап ушунча күйүп атат, баргыла, пожалуйста, дене. Машина турат. Вот именно ошо мешает, ошону жантан берип түшүндүрө албайт да. Мына мисалы мындай да. Мен аны түшүнөм, мындай да. Азыр бояктан эми баратышпайбы, баратышат. Биз аларга түшүндүрсөк, вот именно түшүндүрүп атат. Негизи мындай да, туугандар.
согушка если бара турган адамгачы жанакы запастагы жоокерлер бар, запастагы военный служащийлар бар. Ошолорду чакырат, если ошончо эле болуп баратсачы. Бирок эми Баткенде биздин элдерибиз эме кылып аткан биз түшүнүп атабыз, чын жүрөгүбүз менен түшүнүп атабыз. Просто деген азыр бизки барат бутка тоскол, алар деген плановый эме менен иштешет да. Достаточно. Ооба. Анан если ошончо эле барган болуп атса, ошончо эле согуш чыккан болсочу, бир жумалык атайын окуусунан өткөрүш керек. Окуу болот ал жерде да. Анан ошон даярдыктан өткөргөндөн кийин ага курал берилет. Азыр служба кылганы деле, кылбаганы деле барат. Эмне болот? Бут тозу болот да. Биздин бийликке да каршы чыгып кетебиз. Чын элечи, эмне кереги бар ушунун баарын? Туранан байке. Дворец спортта дагы азыр күн жардам ачылды. Ал жакта эч ким жок. Бардыгы бул жакта жүр. Ошол да мына. Азыр бояктан чын жүрөгү менен акча бөлүп берип аткандары да бар, бербей аткандары да бар. Айтып атпаймынбы? Келе боякта провокаторлор көп жүрөт. Провокацияга алдырып кетпейли тууган. Дворец спорттага барсыз. Азыр мияка монтип ба тура бергендечи эчтеке жок. Эчтеке кыла албайсыңар. Чынында эчтеке кыла албайсыңар. Мияктан аз талап кыласыңар. Булардын колунан мен силерге ачык эле бир секрет айтайынчы. Бул жогорку кеңештин колунан да келбейт. Тажикстандын жогорку кеңешинин колунан келбейт. Муну деген мамлекет башчыбыз менен аякты мамлекет башчысы чечет. Болду. И Путиндин колу келет. Эми мындай да келди ушактан. Путин бир сөз айтса токтойт ушулчу. Эми Путин деген ал Россия Федерациясынын президенти, урматтуу. Жок, мындай да. Ооба. Атыңыз ким? Жок, мигрантмын да. Мигрант, мен да миграциянын жашоосун, мен да 6 жыл жакшы. Эми келип ошо Эми просто аз көрүшпөйбүз, мияктан Путин кылып атабыз, анан тиги кылып атабыз деп. Келе ошо саясат кылбайлы да мияктан. Бул жерден азыр канчалаган эл айтып атат, бирөө күч менен келди. Уксас, мен уксас. Жок, просто да. Путин эгердечи баягы Тажикстан президентине бир сөз айтса, ол токтойт да. Просто жок, биз билменебиз да, блокпуз да туурабы? ОДКБ-дебиз го? Эми ошол эң главный эми официально ондой эмес, эми баары Россия да. Жок эми. Путин эми бир сөз айтса, токтойт да, баягычы бүтүп токтойт. Мен проблемам сизге керекпи? Жок, эми просто айттым. Жок, мен проблемам мен айтып койдум да. Эми ал Россия азыр Россияны аралаштырбайлы. Просто азыр мисалы жок, мына азыр мына адамдар баран өтөт да. Бул бар жок, мында живой адамдар да. Жөнөн жолу өлөр бересин деп туруп, просто эми да мен айтып аткан жокмун, Путин армия Казакстанга кошуп киргизбесин. Просто айтып койсо эле болот да. Киргизбейт, мындай да. Эми ар кайсы мамлекеттин өзүнүн башчысы бар да. Жок, биз военный блокто. Сиз эми мен укпайсыз. Военный блокто. Сизге жооп берип атпайм. Военный блокто, ооба, биз отузда кошулганбыз мисалы да, биз таможенный союзбуз да. Туурабы? Бирок алар деген азыр Путин монтип келе бизге монтип берип койду. Өзүбүздүн башчыбызды аттап кетип атпайбызбы анда? Анда бизге Садыр Нуркожоев эч ким эмес болуп калып атпайбы? Биздин башчыбыз бар, Садыр Нуркожоев бар. Мына мен официально өткөн жокмун. Просто неофициально Путин укса деле. Токтотун Тажикстан менесин. Неофициально эле. Просто бир сөз айтсын токтойт. Биздин өзүбүздүн мен Путинге Россия каршы же, Россияны кулап аткан жокмун. Просто келе муну талашпайлы. Коркотурган жерибиз жок. Путинге токтот. Ошо дейм мен. Азыр адамдар барып туруп канча бир 500 миң адам өлөсүн деп атам да. Ал жерге барып. Мисалы Не кыласың тоскоол болуп деш керек. Ооба, мындайда. Биздин азыр өзүбүздүн башчыбыз Мен ойду айттым да. Сиз бергенден кийин суроо бергенден укканда билиш керек. Сиз мисалы азыр айтып Путинге кайрыла депчи. Путин бизге биздин президент эмес, биздин президент Садыр Нуркожоев. Сиз до конца уйсуз байке. Менеси да. Всё, военный блоктун эмеси болсо дагы да, биздин өзүбүздүн башчыбыз бар да. Анан ал башка мамлекеттин башчысы да. Мисалычы. Жок. Жок. Сиз мындай юридический тестамент мындай реально айтсам. Путин просто айтып койсо эле токтойт, болду. Мен айтып аткан жокмун бали. Казакстанга окшоп официально армиясын киргизген. Келе ачык айтайынчы. Эмне силер калып атасыңар? Тажикстан тоже ууп тиги Кыргызстан Путинге кайрылып атат деген калып атасыңар. Жок. Мен айтышым. Өчүн камера. Мен аз айтып коеюн, мен официально Тартып алып келген жок. Кетебиз, молар өтпөйт азыр бу жерден. Ошол жана сен укил болуп атпайсың. Бул браттар ошондой деп атпайбы. Эки жакында тең сөз айтып коеюн. Тең салмак кармаш керек. Сен чече албайсың азыр эч бийлик чече албайт азыр. Сен чече албайсың азыр, сен президент. Мен
turат azırчы. Ошо чечет sen ayткандай. Sen азыр отур кимдин духу бар дей, эки маршрут келди, баткенден де отпайсың. Sen өткөрбөйт ал жерден де сасып. Sen az bu Karaltı'dan ne ötüp sen domasın hazır sen hazır. Кичине умный болор sen өзүңөр умный көрбөгүлө да. Берде sen позиция, элдин баары Блогерлер var, нормальный мындай. Элдин өкүлдөрү Сразу өзүн жаран, өзүн жаран, өзүн позициясын колдоп жүрөт, мендечи. Баруз бир кыргыз жерде баруз Ошого жардам бергилечи. Айланайын туғандар. Мындай көйлі болбос да азы чолуп кет кайта. Барал балдар акталай жардам бергиле да калп эле бапылдай бербей. Жоқ, жардам бизе беребиз деп. Барды үйде жата албай келдик да бул жерде. Ошодон анан провокатор анан тиги анан бузуна үчүнчү күч эч кандай үчүнчү күч жок. Каждый өзүнүн блядь эмесин келип коргоп атат. Бедечи блядь жаткан жерлерде отурасың жаратам бергиле сүйлөбөй блядь. Умныйлар дахуй акчаны чогулткандар жок нахуй ёбанар. Кимди табасың азыр? Жоқ, аз мындайда пайдалангандар да қояды. Ақшаны бергендер бізде Аллах разы. Кылғанна, закондағы кылғанна. Өзі жол береді Аллахның алдында. Жеп кетсе де іске сол жабылады. Соп дейм, ошоны ошаққа деп беріп ататты. Ошаққа деп чогултуп ататты. Сен грамотно чогултуп туралы бир эме кылып түз нормальный государство аркылуу кыл. Болду. Бу жерде нерсени бүт интернетке тартып отуп. Тура уят тургандар акчага талашып могу жерде каякта. Область көчөдө жүрөт, область элдери. Бул жерде 4 машина барган менен ал эч нерсени чечпей тургандар, 4 машина эч нерсени чечпей. Жардам бере албайт. В прошлом году болгон өлгөндөр бардыгы гражданский болгон. Бардыгы гражданский адамдар өлгөнчү. Киргизбейт албайсың. Болду, күтөлүлө жөнүнө согушка кетебиз дейби. Спокойно турула берди, эч ким барам деген жок. Болду, сүйлөйлү күтөлүлө. Казыр эл кеткендер армия бар да Кыргызстанда. Армия жетет. Если армияның күчү жетпесе андай айтат бийлик. Келе ушундай. Биринчи согуш болуш үчүн армия түзүш керек. Согушка дайындаш керек. Эч ким мындык атканды билбесе, же эч ким эчтеке октогонду билбесе кантип кетет эй. Жөн ызылдабайлы да, күтөлү да 10 минут калды, 15 минут калды, күтөлү. Если бийлик айтпаса, бийликтин армиясы бар да, бизде армия жокпу? Армия болгон үчүн тынч ташып атабыз байке. Армия калган эмес, мен билем бай. Если армиябыз болбосо, эч ак жок болмок бул өлкө. Армия болгон үчүн биз кармалып турабыз. Ошо армиянын күчү жетпесе, биз Кыргызстан жардамча күтөлү да жөнүнө ызылдашпай күтөлү. Былтыр билесиңер да, тура бул нерсе быйыл эле кайталанган жок. Былтыр 1-майда мына ушинтип чогулуп, автобус суратканда мен министр оборонаға суратып автобус. Эч ким барбай койгон. Билесиңерби, ошол жерде автобуста ыйлаган бойдон калгам. Азыр мына эки өлкөнүн президенти менен сүйлөштү деди. Эртең бир эмени ачат деди чегараны. Биз могу жерде ызылдашпай ынтымактуу эле эмес. Биздин колубуздан бирок биз колуңан эч нерсе келген эмес да, туурабы? Ошону айтып атпаймынбы? Жөн эле анан ушундай да мунун баары тең саясат мунун баары. Бетте элдер тарап кеткиле деп атпайбы? Биз просто бийликтен угабыл да өз болсун. Эмеңерди угуу эле, баягы провокация кылбай эле акырын тынч эле. Азыр сүйлөшүүдө немелерди, жоопторду угуу эле, акырын эле сүйлөшүп туралы. Элди мондай. Азыр өзүбүз менен өзүбүз ташы кырылышып кетишибиз. Ушундай кылып турабыз. Ызылдатпай жөн эле эмергенбиз. 300 метр келип кетесиңер биз эч ким унчукпайт. Жөн эле паника калтыра берет, калп эле туруп. Жок, мен аны малаштыш үчүн кээ бирок баягы кур чакпалда турат. Кетем десе кете берсин, эми ал кур чакпалда турат да, баягы жини келип, бирөөнүн тууганы бар, бирөөнүн эмеси бар, ачууланып турат да. Кетемсе кете берсин. Чегарага өтпөй кезде да ошол духу менен кетип атат да. Ошол баягы күйүп, андайлар кете берсин, пожалуйста. Былтыр көрбөдүк беле, мен автобус алдым. Акчаны жеп кетет да, ишенбей. Жалдыраппы. Жалдырап деметкенде болбогон. Азыр мына айтты, эки өлкөнүн президенти менен болду сүйлөшүлдү деди. Болду ошону күтүп туралы, чегаралар ачылат деди. Бирок акбал баягы курч. Акбал оңой эмес азыр, курч. Бизге азыр Россиянын эле жардам керек. Биз бери жакта эле чымынбыз да могу жерде чыгып атасыңар. Байке, берген 200 сом, 300 сом берип ошону жеп кетет. Экинчиден, биринчи ошол кеган чечтим. O yerde sitwasiya mындай болуп атат да, лелекташ мен өзү электен болом.
Bu yerде акча жей турган ситуация болуп атат жигиттер. Азыр бу жерде конкретно эметкенде кимдин жүрөгүндө болсо бара берсин ошол. Ошону айтып атам, мен да ошону айтып атам мына. Ким күйүп пишмөсүн мына. Ишес кайерде болсун? Жок, жок ишенгенде эмес. Негизи бул нерсечи. Негизи бул нерсе бар нерсе, болуп аткан нерсе. Ошол эле бул бар нерсе. Ошол кимдин жүрөгүндө болсо, эмете берсин. Бу жерде акча жей турган. Жок, акча, жок шеф мындайда, бу жердечи акча жей турган нерсе болбой атат. А жөн эле аргы менен мен барам болбойт. Жок, мен барам эмес. Милиция кылыш керек. Мыйзамдын негизинде. Айтканда жана чекарадан өтүш керек. Жана канчамча переподготовкадан өтүш керек. Бада дайым баш керек. Жөнүңүздү чуалатасыз бу үчүн айтсам. Жөн эле. Чебе уксаңыздар. Өзүбүз жана диктор. Жамаат уксаңыздар, мындай болсо чебе азыр бул жерде кара жана бул акчаны жеп койду да. Бу жерде акча жей турган эч кандай ситуация болгон жок. Бизде конкретно азыр бу жерде адам билбейм анда. Бул согуш деген oyuncak эмес жигиттер. Муну грамотно жазыш керек. Мобилизация боло турган болсо, азыркыда бу 2 автобус чечпейт, туурабы? 2 автобус, 2-3 автобус эчтеке чечпейт. Аяка таптакай мобилизация кылып, законный основание бияктан тияктан анан апар сүйлөшүү байке сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечет. Аны согуш армияң менен да чечпейт. Болсо элдик армия деп түзүп тургандан кийин керек сайып алып барыш керек. Асакал, мындайда биз мына эме лелектен болобуз да, мына силерге чоң рахмат, например, чоң рахмат. Бул нерсе жок нерсе эмес. Болуп аткан нерсе. Ошол ситуация, жок, ошол ситуацияга карап ишти кыла бериш керек. Жөн күтөлү эле. Азыр чоң кетти. Жөн ишти кылганда биз сөздөн сөз чечим чыгара албайбыз. Былтыр көрбөдүңөрбү? Правительство менен асасында эч кандай эме болгон жок, мына эме чыкпайт да. Бул бар болуп аткан нерсе. Чыгара албайбыз. Бизчи. Бояк чечти. Жок, сепчи түшүнбөй атасыз мени. Бул азыр мынерде адамдарга айтып атам мен. Бул короче болуп аткан нерсе, ошого карап ситуация кыла бериш керек. Жок, акмал өтө оор бизде. Ракетный установка мен соғып атат дейт. Лейлек айылмен талқалап атат дейт. Ишылсан ана кыйкырышпа, урушпагыла, ошону айтып атат. Майлы ар ким өзүн контроль кылсын. Анан ситуацияга жараша. Бул жерде мындайда шеф мына сен уксамкан. Бу жердечи мына болуп атат. Болуп атат. Бирлесебиз, болуп атат, болду. Ошону эле жүрөмөргө алгыла бул эми закон, мыйзам, муну мисалы үчүн биздин бул жер болуп атат, болду ошол эле. Ошо болуп аткан Ошону болуп сезген үчүн элдер келип атат да, бу жердечи кандайдыр бир колдойлу деген ниет менен келип атат. Концертке келген жок бу деген бар дечи. Бу күйүп бышып Кеврелер айтып атат, бирөөнүн нүкөсү бар, бирөөнүн акасы бар, бирөөнүн тайекеси бар. Ай, андай болбойт. Биздин мекен бир эле. Биздин акең болобу, тайекең болобу, эч ким болобу, жанагындай керек болсо салым кошушубуз керек. Барышыбыз керек. Анан мен акем калды, мен аны оргойм, мүкөм калды, муну оргойм, апам калды, болбойт анда. Ош бетер курчутпа. Жок, курчутпайлы, керек болсо барыңыз бар экен. Бир эле мекенибиз бар деп атам. Аята ата-эне деген жок, мекен бир эле. Барышыбыз керек десеңиз. А бу жерде айтып атпайбы? Мынакей жакындары бар, ошон үчүн барып атат. А калганын бу жакта тура берелик банда. Ооба, туура айтасыз. Керек болсо, буйрук берсе барабыз. Азыр айтып атат, эки өлкөнүн президенти деп атат. Сүйлөштү дейт. Азыр элдин тынчтандырып деп мага чалды, чоңсар. Ал эки мамлекеттин башчылары сүйлөшүп аткан башка. Мына бул жерде жарандар күйүп пышып барабыз деген аракет кылып атат, э? Мен ошону айтып атам. Ошонун татынакай жолу менен Президенттер сүйлөшкөнү менен биздики эки башка да. Президенттер сөзү бийик да. Жок, сүйлөшө. Бу жерде эл эмнеге чогулуп атабыз? Эмнеге? Ушуну айтып берлечи, эмнеге чогулдук? Уруксат берип койгулачы. Давай. Мен Дагестанда служба алгам, бывший военный. Мен бир тууган иним Кайракашта жаңы контракт болуп, ошол жерде служба өтүп атат. Силер ойлойсуңарбы, Лейликте, Баткенде аз могу мыкты балдар турат ал жердечи. Тоон аңтара эле турган балдар турат. Могу жерде канча бир 1000 киши чогулдукпу? Ал жерде 2 миллион жигиттер турат, ал жерде согушам деген. Бирок чечим жок. Былтыр биз болгонбуз ошол жерде. Ооба, бирок чечим жок. Бүгүн бирок чечим жок ал жактачы. Азыр биз могу жерден общий чогулуп барган тагдырда деле эшектин түшөөсүн дагы чече албайбыз. Пока военныйлар чечет. Кемеге түшкөндүн жаны бир. Эгерде Кыргызстан менен Тажикстан согуш болуп кете турган болсо, чоң согуш. Анда барыңар барасыңар. Кантип барабыз? Обучениеден өтүп барабыз, туурабы? Жок дегенде зенитка, сухопутный
Сухопутный артиллерия. Кайсы жерде служба алгандар, отдельно бөлүнүп согуштун стратегиясы менен бөлүнүп согушка барат. А бүгүнкү күндө бизге согуштун кереги жок. Согуштун кереги жок, ачык айткандачы, бүгүн 40 киши өлдү. Эртең деген канча жүздөгөн кишилер өлөт. Азыр эки мамлекеттин ортосундагы тажик менен маселени чечиш бул оңой эле нерсе эмес, туугандар. Ошону туура түшүнүп койгулачы, туугандар. Оңой эле чече турган бүгүн өлүм согуш болгон. Любой мамлекеттин ортосунда уйгурларда эле согуш келген жер башка кайсы мамлекетти? Азербайжан менен азыр кайсы мамлекетке барган провокацияга алдыраттан согушуп, бүгүнкү күнгө чейин Израиль менен Палестина согушуп канча согуш. Бул маселе чечилбейт. Бул маселе чечилет качан башка жактан чечим алганда. Азыр биз акылыбызга жете турган эле жумушту кылайлы. Биздин позициябыз эмне? Аз могул жактан кишилер чыгат го. Булар кийин кайра ызычуу башталат азырчы. Кайра ызычуу башталат. Бул ызычуунун бизге кереги жок. Азыр свинтерге отурасыңар, жарым жолдон кайтып келесиңер, 100% кайтып келесиңер. Силер кирбейт, силерге эч качан оружие бербейт. Ажиотаж бул Сирия болуп кетпейби элге оружие берсе? Азыр бүгүн биздин позициябыз элдер чогулайлы дагы акча помощь эле жардам берели. Бүгүн гуманитарга. Бүгүн депутаттарды өзүңөр шайладыңарбы? Шайладыңар, туурабы? Өзүңөрдүн ууларыңар шайладыңар. Бардыгын өзүбүз шайладык. Бизде бир лидер болбосочу, биз бир лидер болбосо кыргыздар кырылып калабыз. Анан ар ким чыгып эле бизге жанагы чогулуп комитет чогулуп кирип кетти го ичера. Алын ичинен аксакал бизге мудрый адамдар керек болчу. Бизге мудрый адамдар келип бизге ушундай деген чечим чыгара турган, сөзүн уга турган, мындайча айтканда мана сыяктуу эле адамдар керек, аксакалдарчы. Бүгүнкү күндө шартка байланыштуу андай жок болуп атат. Бул ажиотаж азыр дагы эле уланат. Андыктан биздин позициябыз эмне кылабыз? Бул помощь. Ынтымакта болойлу. Анан согуш боло турган болсочу, корккон эч ким жок. Менин бир тууган иним азыр контракт согушуп атат, ал делечи. Мен деле корккон жерим жок. Мен деле согуш болсо, биз деле бардыгыбыз барабыз, туурабы? Ошон үчүн ызылдабай тагын туугандар, бири-бирибизди туура түшүнүп, ызылдашпай, анан көр күтөйлү, сөзүн угайлы дагы. Күтөйлү, азыр эки өлкөнүн президенти менен сүйлөштү ужечи, буйрсачы. Ошонун жыйынтыгын угалы, эметели. Анан тарап кетейли. Кээ бир адамдарга бардык на самом деле Кыргызстангачы. Жок, азыр булардын эмеси туккан азыр эле биз барабыз десек чогулгула деп бизге бербейт да. Чынбы? Мына азыр эле барабыз да давай чогулгула деп биз алып кетпейт эч кимдичи. Аны ошон үчүн армия турат, ооба. Ал күчү жетпей барат санам. Анан. Жок, мына урушпай эле мындай мирный эле сүйлөшсөк. Тынч эле акырын эле ой пикириңерди айтып эле акырын. Ар ким өзү Бардос кыргызбыз да мендечи. Биреле мекен бар. Жапаровго келген каршы ошолорго колдогон мындай, ону унутайлык бүгүнчү. Жок, бу жерде андай жок, болбойт, андай болбойт. Мындай бийликке каршы болбогула. Кыргыз үчүн келдик да бергечи. Биз акылыбызга жараша эле жумуш кылайлы. Анда биз өзүбүзгө душман болобуз. Анда биз өзүбүзгө душман болобуз. Бүгүнкү момда кырдаалга карагандачы биз эч качан тиги буга буттаспашыбыз керек. Тиги буга бутта. Анан тиги бунун тайганы болбошубуз керек. Туугандар, тайганы болбош. Ар кимибиз өзүбүз мекенчил бололук. Мекенчил бололук. Жердешчил болбойлук, мекенчил бололук. Калдыс бололук, күн карама болбойлук. Жугундукор ичип алып тайган болбойлук, туугандар. Мына бизди Кыргыз эмне үчө талкалап атат, болчу. Мына мекенчил эмеспиз, жердешчилбиз. Сен өзүңкүн жердешчил. Калдыс эмеспиз, күн карамабыз. Көлөкөстө анан эмесин жугундусун чесе фастаса тайган болуп барып база калып атасың. Бөлүнбө Кыргыз бөлүнбө деп бекер айтылган. Мына ушуну токтотуш керек, туугандар. Ынтымакта болойлук мындай, бирөө каршы эмес. Мындай адабият айткан сөздү бул чындык деген ачуу болот, туугандар. Чындыкты жакшы мындай кабыл алалык, түшүнө билелик. Аны кичинекей аң сезим эмитип таразалайлык. Анан жөн эле базага эле тыртмалай бербечи. Мына ошонун негизинен Кыргыз эмне болуп атабыз мынакей. Эң туура. Аксакал ошол могу болуп аткан урушту кантип токтотот дегенде сиз аксакал экес айтып атасыз. Айтып коюң, Кыргыздын жери кең да, биздин жерибиз. Мен айтып атам, шахматный вариантта болгон жерде Кыргыз мекенибиз бир, биз мекенди коргошубуз керек деген сөздү айтып атам. Бирок азыркы могу жерде жарандык элдин колунан эчтеке келбейт. Могу жерде туруп, могу жерде ызычуу болуп туруп жанагындай провокация эмес, эми ар ким баягы күйгөнүнөн айтып аткан сөздөрү кээ бирөө келип ошону солярка куюп атпайбы, ширенке чак мына провокатор келди. Андай
андай эмес туугандар. Ана бул согуштун чындыгында эч кимге кереги жок. Дүйнөдө да согуштун кереги жок. Согуш бул жакшылыкка алып келбейт. Согуш бар жерде жашоо жок. Согуш бар жерде экономика жок. Келечек жок. Согуш бар жердечи өлүм, житим, ачарчылык баары балекеттин бар ошол жерде болот. Бизге анын кереги жок. Биз кичинекей мамлекетпиз. Анан эми биз ынтымак менен кылсак, тигилер ынтымакка келбей атат. Мисалы тажик тарап аткылап, ошолор баштабады мунучу, ошолор баштады. Анан эми ошол нерсени эми мына жерде ынтымак болор. Ооба, ушул жерде ынтымактуу бололу. Ушул жерде ынтымактуу бололу ошо. Ана действительно жанагында ошончоло широко уксаңыз, инем, ошондой эле жана широко масштабдуу чоң согуш болуп кетсе, армиянын колунан келбесе, мына Россияда азыр колуна масштабдуу мобилизация кылып атат. Алар дагычы буга чейин мынакей 8 айдан бери буларда контрактына өзүнүн солдаттарын колдонуп келет. Эми жанагынча мамлекет талагандан булар мындай адамдык эме факторлор жетишпей, эми полностью мобилизация кылып атат. 18-20 жаштан 45-50 жашка чейин жарандарды. Ошондой мобилизация болсо, анда төшөктө башыңы эмеге жастыкка жамынып жатпай, ошондо чукап келгиниң. Мекенди коргойм деп. Шуну мен туугандар, ушундай негизи ушундай болуш керек да. Biz қазір индейс емеспіз да, жағалып алып, ташалып алып жүрген қады. Мына индейс бол бояқтылар қанша жол талқыладық. Сақал, қазір айтыш керек. Блогерлердің Инстаграм атамнан қалған. Разақов бар ғой мен, Ленин, жаңағы. Разақов атында жаңағы құлын асфальттан бері өтіші. Мен атамнан қалған үйімді алып алып. Ем көрмес, бұл соғышта, бердем андайды болбойды деген кепілдік ешкім бере албайды. Қазір блогерлердің Instagram барақшаларын бүт блокировать етіш керек, жауыш керек. Ошо талапты ойылға чыган экен. Картортпайбы. Заз чыгар кетет. Ошолор бүттүң Тажикстанга кетип атат, чет элге барып атат. Биздин ошону кылалычы биринчи ача-ача пачачаны коюпчу. Эсил деле Кыргызстан. Кыргызстан армиясын жөнөтсө. Артка кетип. Уксаңар, эсли Кыргызстан азыр армиясын жөнөтсө эле блогерлер телефонго интернетке жөнөтсө, алар билет мындай техника колдонот, мындай эл билет экен. Интернетте жанагы булактарды бүт блокировка кылып, удалять кылып, хакерлери бар. Кандай жок эмес, бүт жабыш керек. Ушундайда колдонуш керек буларданычы. Анан ача-ача. Ооба, маалымат согуш жаман да. Маалымат согуш жаман. Ооба. Жашыңыз эмеки ошону айтыңыздар. Айтабыз азыр, чыксын айтыңыздар, кирип айтыңыздар. Бүт удалять этип коюш. Эми бизди кийирбейт, азыр чыгат, эми күтүп атпайбыз. Ошону айтабыз, маселени коебуз. Чыкканда ошо маселени биринчи коюңуздар байке. Ооба, ошону коебуз. Анан көөрүнгөн сүйлөрбөйчү. Булай бир туура айтасың. Бул октондогу маалымат согушу жаман. Биздин интернетте эме видеолорду алып, англисче, кытайча жазып, дүйнөгө коюп берип атат. Мынакей бизди өлтүрүп атат, согушуп өлдүк биз депчи. Биз жактарды. Ошону кылыш керек. Ошондой туура. Маалымат согушу токтош керек. Тажикстан прямой эфиринде айтып атат, бүт пабликтерде бүт жазылып турат. Кыргызстан нападение кылып, үйлөрдү өрттөп атат. Эми бул маалымат согушу булчу. Азыркы бул техниканын заманы, азыр 21-кылым. Илгерки дүйнөлүк экинчи согуш эмес, булай туугандар. Азыр маалымат согушу. Жана ракетаң, бомбаң бер жакта калат. Маалымат, любой жерде ушундай. Любой. Мына Россияда эмне болот? Маалымат согушу болуп атпайбы? Ошол сыяктуу бир жерде маалымат казып тараса, бул туура. Ал деген эл өзүн делек жок дейт. Бунун деген атомдуу бомбадан жаман. Бир блогер жок ошол жактачы. Атомдуу бомбадан жаман. Жаап койсо болот аны. Жаап койсо болот. Ошо Атамбаев менен болгон ызычылап, ошо жаап койгон мисалы. Ошондой кылып деле интернет сетти жаап койсок, азыр убактылуу, кача ушу тынчыганча жаап койсун, болду ошонун бүттүгү болот. Анан жөн эле монтип элди ызылдатып, азыр депутаттар чыгат кайта жок эмес чыгат. Мындайда. Депутаттар чыкканда интернет жабак, бу деген дүйнөлүк эме масштабта турган окат. Сен жаба албайсың интернетти. Айке Кыргызстандыкын жапса болот да.